Пандемия шартында Башкошкон шоу-бизнестин өкүлдөрү өтө көп болбосо дагы такыр жок эмес. Үй бүлө аталган түгөлөр карантиндик эрежелерди сактоо менен чакан той өткөргөндөрдү айтышкан. 4-июнда актер Болотбек Тилек сүйүктүүсү Арууке менен Башкошкон. Учурдагы абалды эске алуу менен той өткөрдүк. Карантиндик тараптарды бузбай, жакын адамдардын коштоосунда нике тоюбузду белгиледик деген ал. Ал эми 2-нчи орунда актер жана режиссер Сапар Сайназаров 15 августта бойдокчулук менен кош айтышты. Ал Диана аттуу кыз менен баш кошуп, азыркы кырдаалга байланыштуу эл катары той кылбай, ысырапкерчилик кылбай жакшылыгыбызды өткөрүп алдык деген. Актер Салам Бишкек, кайнене Супергелин, Бунт Ловис, Түндүктүк келин жана башка тасмаларда роль жараткан. Ошондой эле бойдокчулук менен коштошкон мырзалардын катарында эл эмне дейт долбоорундагы Ажамал аттуу кыздын ролун катыр аткарган Чыңгыз Султанов дагы бар. Ал эми 25-июнь күнү белгилүү ырчы, аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери Асхат Мусабековдун үйлөнүү тою өттү. Ал ырчы Миргүл Асаналиева менен баш кошкон. Ал эми биздин жаамат пандемия учурунда баш кошкон шоу-бизнестин өкүлдөрүн бактылуу болушуна тилектеш.